жаштагы Кылычбек Жекишев баласы Аскар менен небереси Исламды жалгыз тарбиялап келе жатканына 6 жыл болду. Жалгыз бой ата таң азадан кечке чейин үй окаты менен алек. Биз барганда ал балдарына таңкы тамагын даярдап жаткан экен. Өзүнүн кесиби оорлук. Жаш кезинде жаштык кезде Россиядан бүткөн окуу жайы кокту. Балдарына өзүмө мынтип салаттын тамагын жасап беребиз. Азыр баягы интернет деген жакшы нерсе бар да. Аяктан карайбыз, угуп көрөбүз. Могу нерселер бар экен. Кайсыны эртең дейсиң, сен муну жейин деп анан ошону жасайбыз. Кылычбек Жекишевдин жубайы Анара оорудан улам каза болгон. Ал бул үйдө уулу жана небереси менен турат. Эки баланын тең көзү тубасы Адис. Жубайыбыздын каза болгонуна 6 жылдан уже 7 жылга кетип баратат. Ana bu ayarda tüşüge delebirde o kadattıkken bu oğulарды gir çup, güyümütükte büyücüynep degende oşal şurada ayabay eme olamda. Birim oğurukçan basa dile. Ama sen mangdayızda olgan жақшы olmalı eken dep. Agışısı o epilepsiya, şu oğurukça epilepsiya men yaşındar oğurukça eken şu. Oşandan ile ketip kaldı. Ben başım görüp kaldı deçim ayakta ağı sırkalarını görüp kaldı жақшы olmalı. Bu pandemiya учурунда ошондо сездимде бул аялдын түйшүгү оор экенин, неблагодарный жумуш экенинчи. Бул бала Славийда, Серонова үйдө турган бала эметип калат. Ушу ооруп калбаса экен деп эле интернет булактарынан көргөн эмелердичи. Влажный эме кылыш, уборка кылыш керек, 2 күндө бир хлорка менен жууш керек деп, хлорка менен жууй бер 2 күндө бир үйдү. Kollarım bari kesilip çıkan. Çılış ne olur? Bistar. Değil mi? Üy böltünce cay bölüktü degen değerler mesturmuş ösünde. Üylengen, jaylangan. Uğulu sösünce. Anı şülüp balamı kösele şu üyde. Kıvıra, boqatıstığı da erebiz. Кылычбек Жекишев уулдарынын кыялын аткарганга аракет кылат. Анын улуу баласы 27 жаштагы Аскар спорт менен машыгат. Ата бала күн алыс Кантык шаарындагы спорт залга каттайт. Мен үчүн спортко келгендикке 2 ай болду. Биз үчүн тренажерлор жакшы, упражнениялар жакшы, ден соолугума жакшы, анан пайдалуу. Бирок ташыр полиция артап калды битке. Баарынан да беговой дорожка жагат. Жатып алып жасай турган упражнение жагат, ошол жагат. Бул жерде 2 саат болуп кетебиз. 2 айда 1 кило 8 граммда үгү чүлдү. Басқан тұрғанда жеңілдеп қалды дегенде. Білдеген істегі тренерлер көшіп тұрады. Мындай тура қылып отыр, бұл жерде мындай қылып деп. Залдан чыгып ата бала үйгө жөнөштү. Азыр эми балдар атасы менен жаңы ырын даярдап башташат. Аскар менен Исламды Кылыч Жекишев Кыргызстанда өтүлүп жаткан дээрлик бардык сынак долбоорлордон калбай катыштырып келет. Ырчы балдар Орусиядагы эл аралык сынактарга катышып келишкен. Бар болсун, аман болсун, этирик мен келчек алсам, келчем колунан, келиним колунан паам, ысык чай ичип, ысык борсоктон жеп дегендей, небересин жыттап, аман эсен болсун, маңдайса жүрө берсин. Мен айтам аябай ыраазымын. Себеби дегенде ошол көз үстүн көрбөгөнү карабастан көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Ушуга чейин биздин азабыбыз тартып келген болсо, эми биздин сыйырматыбызды көрсүн. Эми атабызга, ата-айтабызга деп жакшы бир чыгармалыкка берип коелу. Жараткан жалуруп бир берсе гана, каргылгач аппак жүзүң көрүп жана. Өчүрүмүн түркүк болгон атам менен, жүргөнүм жүзүң жарык, көрсөң гана. Данышман кадамыңды сезем апа, тарынсам апысынан болдук апа. Кылычбек 2 баласын жетелеп, аларга толук шарт түзүп, спорт ордосунда жана филармонияда да концерт уюштурганга үлгүргөн. Ал майыптыгы бар балдарга жакындардын колдоосу маанилүү деп эсептейт.
чоң концерттерди берип атабыз примерно. Анан ыр жаздырмаган түшүү көп да бул эменинчи. Ырчылар да айтат го, ырчылардыкы жыргалык сахна кырдап коюп акча табат депчи. Андай эмес. Ошо сахнага чыкканча чейин көп түшүк бар, көп доходду жумшаш керек да балдаргачы. Мисалы үчүн аранжировка деп коебуз. Аранжировканы бир-бирди жаздырыш үчүн мисалы үчүн биринчи текстти жаздырабыз. Мындан тышкары Кыргызстандын региондорун кыдырып концерт беришет. Концерттен түшкөн каражатка музыкалык аппараттарды сатып алып, ыр жаздыртып, клип тарттырышат. Ислам окууну бүтсөң эмне кылайын деген пландарың бар? Окууну бүткөндө Кудай буйрса мектепке музыкада мугалим болуп кирсемби деген ойлор бар. Майыптыгы бар таланттуу балдарга сабак берип, өз тажрыйбасы менен бөлүшкүсү келген Исламдын тилеги жөн жерден чыккан жок. Кыргызстанда майыптыгы бар балдарга атайын билим берүүчү музыкалык окуу жай жок. Кылыч байке интернет аркылуу изденип, Россиянын окуу жайлары менен сүйлөшүүлөрдү 1 жыл жүргүзүүнүн жыйынтыгында Исламды Россиядагы Курск шаарындагы музыкалык колледжге 2019-жылы кабыл алышкан. Мен жашым деле мына 65ке чыгып атам да эми. Анан кийин дүйнөгө түртүк болгон киши жок. Мен көзүм өтүп кетсе булар эмне кылат, кандай кылат? Ошо үчүн үйлөнүп жайланып бир бала болуп калса, балдары жетелеп бир оокатын кылып кетсе, ооруп соруп калса кандай болот? Алган пенсия маселе да азыркы турмушта. Майыптыгы бар балдарды тарбиялаган ата жакында эле өзгөчө балдарга колдоо көрсөткөн фонд ачты. Ал «Дайыма жашоо керек үмүт менен» аттуу фонду аркылуу таланттуу майыптыгы бар балдарга да жардам берип келет. Кыргызстанда жалпы майыптыгы бар балдардын саны 33 миңди түзөт. Анын ичинен Чүй облусу боюнча 5044 бала катталган. Эң өкүнүчтүүсү бул көрсөткүч жылдан жылга өсүүдө. Жараттың афиф кылып мени эгим, жарык дешит дүйнөнү көрбөң сезем, көрбөсөм да кең аламдын түркүн төктү кучагыма.